Анан бай өткөндүк сабактан бир суроо калып калды эле. Бул негизги суроолордун бири. Ошого жооп берип коелу азыр. Ал суроо мындайча баяндалат. Дөөт пирим Умайене ата арбак колдоосун жана башка ширк нерселер тууралуу эскерте кетесизби? Мына жаз келе жатат, жазында мал союп кудай өткөзүшөт. Ал жерде мазарларга ыйык деп аталган жерлерге барып мал союмойлор болот. Ошол тууралуу далилдер менен айта кетесизби? Биз ушул далилдерди туугандарыбызга жеткиришибиз керек. Албетте бул эң көйгөйлүү, эң негизги маселелердин бири. Мына биздин деле ушул сабак өтүп атканыбыздын максаты мына ушул нерселерди жеткирип, ушундай жаман көрүнүштөрдөн кайтарып, Аллах Таалага элдерди түз сыйындырууга аракет кылып атканыбыздын жүзү ушул болуп атат. Колуштан келишинче аз болсо дагы ушул кичине сабак бермиш болуп атабыз. Эми ушул туруп аткан бир тууганым айтарым, эгерде чыныгы динге күйө турган болсо, биздин өткөн сабактарыбызды Китабы Тавхидти башынан укса аябай жакшы болот эле. Ошого байланыштуу көптөгөн сабактарда өткөнбүз. Ошону угуп алып, ошоктон колунан келишинче түшүнүп алып, туугандарга жеткириш керек. Бул ар бир мусулмандын милдети. Эркекпи, аялбы, динди түшүнгөндөн кийин, тавхид түшүнгөндөн кийин өзүнүн туугандарынан баштап, жакындарынан баштап, дагы мүмкүнчүлүк артса андан башка адамдарга жеткириш милдет болуп саналат. Пайгамбарыбыз Аллах субханаху ва таала сен өзүңнүн жакын туугандарыңды эскерт деген. Анан пайгамбарыбыз туугандарынан баштап эскертип динди жеткирген. Биздин ар бирибиздин мойнубузда милдет. Аллах субханаху ва дейт. Өзүңнүн пайгамбарыбызга буйрук айтат. Пайгамбарыбызга буйрук болгон бизге да буйрук. Роббиңдин жолуна чакыргыл, даават кыл. Демек, мойнубузда милдет ушу тавхид үйрөнүп аткандан кийин, ушунча убакыт коротуп, мээнет коротуп үйрөнүп аткандан кийин ошо тавхидти элге жеткиришибиз керек. Туугандарга баяндап беришибиз керек. Антпесе жанагындай мына көрүнүштөр көп. Мына жана суроодо келгенде, мына дөөт пирдин коросунда дөөт Давуд алейхиссаламдын атынан алганда пайгамбардан темир уста болгон да. Ошондо жана машина алганда же бирдеме алганда дөөт пирин колдосун андай мындай деп ушундай ширк сөздөрдү колдошот. Умайене деп Аллах алам, мисалы кээ бирөөсү жана Адам алейхиссаламдын жубайы Хава энебиз айтат, кээ бирөөсү башка деп айтышат, өзүнчө сыйын кеткенчи. Аллах алам ким болсо дагы иш кылып мындай нерсе ширк. Же болсо арбактарды айтып атышат элдер, арбактар колдосун деп ошону тилек кылышат. Же болбосо жанагындай бидат иштер кылат, мисалы жазында келатканда жаан жаасын, жакшылык болсун деп түлөө өткөрөбүз деп кээ бирөөсү мазарларга барат, кээ бирөөсү кабыр мүрзөлөргө барат. Ошол жака барып кан чыгарышат. Кудай Таалага сыйынып деги эле ошого окшогон ширк болгон же болсо ширки жок болсо бидаты аралашкан ширкке жол ача турган исламга каршы келген көптөгөн көрүнүштөрдү кылышат да. Мунун баары тең мына ислам дининде туура эмес. Айрыкча мына жанагындай ширк амалдар, арбактардан, пайгамбарлардан жардам сурап, ойлиялардан жардам сурап, ошолор кайрылуу өлүктөргө да. Анткени алар адам баласы өлдү, анда өлгөндөн кийин уже алардын колунан эч нерсе келбейт. Алар эч бир нерседен жардам бере албайт. Бул өзү кызык нерсе да. Мисалы биз баарыбыз эле ар бир мусулман түшүнөт. Мисалы адам өлгөндө ушу өлдү деп жансыз жаткан денеге адамдар өздөрү жардам беришет. Келип аны жууп, тазалашып, ак кепинге ороп, ага жаназа окушуп, Кудай Тааладан тилек тилешет. Алла Таала ушунун күнөөсүн кечир, даражасын көтөр, сен алдыңа баратат деп жалдырап сурашат да. Эми ошону коюп алып жүргөнгөндө кайра кээ акылы кем дин түшүнбөгөн адамдар ошо өлүктөрдөн барып кайра жардам сурашат. Өлүктөр өздөрү муктаж. Өздөрү эмне кыларын билбей, эч бир амалдын баары токтогон, алар эч нерсе кыла албайт. Балким ошолорго биз дуа кылып атпайбыз, ошолорго даражасын көтөр деп тилек кылып атабыз. Ошолор өздөрү муктаж, орлиялар дейбиз, арбактар дейбиз. Бул мындайча акыл жагынан караганда. Экинчиден караганда муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы андан биринчи Куран
Аллах субхана тағала тыйып кеткен. Алла тағала Құранда айтады: "Уабудуллаху ва ла тушрику биhi шай'a". Алла тағалаға сыйын қылып, аға ешбір нәрсені шерик қылбағыла дейді. Мұнда айтқанда біз ибадатты, сыйынуды бір ғана Құдай тағалаға жұмсашымыз керек. Ана өліп, жаңағы жардам сұрау, қолдау тілеу бұл ибадат. Ол Құдай тағалаға ғана таандық. Анткени өліктердің, башқалардың қолынан келбеген нәрселерді айтып отырмын да. Мақлуқтың қолынан келбеген нәрселерді ошо мақлуқтардан сұрап қою, бұл ширк болып тұр. Мақлуқтың қолынан мүмкіншілігі жоқ нәрселерді bir ғана Алла Тағаланың өзінен ғана сұрашымыз керек. Анан арбақтардан кечирим сурап, алардан ырызкы, жолум ачылсын, даражамды көтөрсүн, бейишке киргиз, тозоктон сакта деп сурануу, бул деген Кудай Тағалага гана таандык нерсе. Аны махлуктардан сураган болбойт, бул ширк болуп саналат. Анан ошол себептен мындай нерседен биз айрылышыбыз керек. Анткени бул ширк бул кечирбей турган күнөө. Аллах субхана тағала бул ширкти кечирбейт. Эмнеге? Анткени бул ширк кошконду Алла Таала жаман көрөт. Биз Кудай Тааланы жалгыз жаратуучу деп билгенден кийин ага дагы жалгыз өзү гана ибадатка татуу деп Кудай Тааланын өзүнө гана сыйынышыбыз керек. Ошол себептен Аллах субхана тағала Куранда айтты: "Инналлаха ла яғфиру юшрака биhi ва яғфиру ма дуна залика лиман яша". Алла Таала өзүнө шерик келтирген күнөөнү эч бир качан кечирбейт. Андан башка күнөөлөрдү кааласа кечирип коет деп атат. Мындайча айтканда, мында тобо кылбаса да, эгерде кимдеген бул дүйнөдө ширк кылып Алла Таала тобо кылбай өтүп кеткен болсо, кечирим сурабай, анда Алла Тааланын алдына барганда бул ал адамды Алла Таала кечирбейт. Түбөлүк тозокто калып азапталат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Элестетип көр, ушунча бир ушул жашоодо жашап, 30 жыл болобу, 40 жыл болобу, 70-80 жыл жашап бул дүйнөнүн рахатын көрбөй, кыяматты дагы тиги дүйнөнүн рахатын көрбөй, тозокто түбөлүк азапталыш бул эмне деген чоң адашуу, чоң бир бале. Алла Таала ушундан сактасын. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашканда сахабалар, бул Ибн Масуддун хадисине келет, Бухариде. Айю замбин а'зам дегенде, кайсы күнөө эң чоң күнөө дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Анта жа'ала лиллахи ниддан ва хува халакак дейт. Ошо сени жараткан Аллах субхана тағалаға бир нерсени теңеп ага шерик кылууң дейт. Алла Таалага кайсы бир махлукту шерик кылып ага теңеп коюу бул чоң күнөө дейт. Мына бул окшогон аят хадистер аябай көп. Балким биздин жашообузга келген максатыбыз, пайгамбарлардын жиберилген максаты ошо бир Кудай Таалага сыйынуу да. Аллах субхана тағала ачык эле айтып атат Куранда: "Ва лaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut". Biz ар бир коомго пайгамбар жибердик. Эмнеге дейт? Ани абудуллах, Аллах Таалага сыйынгыла, важтанибут жана тагуттан, куфурлуктан, кабырлыктан, ширктен алыс болсун деп пайгамбарларды жибердик деп. Башка аятта Аллах субхана тағала айтады: "Ва лaqad ухи илейка ва ила аллазина мин qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amalu". Мына пайгамбарыбызга Аллах субхана тағала кайрылып айтты. Сага дагы вахий келип буйрук келди жана сенден мурунку пайгамбарларга да буйрук вахий келген дейт. Эмне дейт? Ла ин ашракта, эгерде ширк кылсаң да пайгамбар кайрылып айтты. La yahbatanna 'amalu. Сенин баардык кылган ишиң баары жуулуп кетет. Ва ла такунанна мин ал-хасирин. Жана Аллах субхана тағаланын барганда жоготуучулардын катарына киресиң. Элестетип көргүлө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала кайрылып айтты. Эгерде ширк келтирсең, бул сөз мурунку пайгамбарларга да айтылган. Ошол себептен аят машина айтып, сага да вахий кылынган, мурунку пайгамбарларга вахий кылынган. Кан эмне деп вахий кылган? Эгерде ширк келтирсең, Алла Таалага кайсы бир махлукту шерик кылып ибадатта шерик келтирип койсоң, баардык кылган иштериң баары жуулуп кетет. Жана кыяматта адашуучулардын катарында болосуң. Балиллах фa'буд ва кун минаш шакирин. Алла Тааланын өзүн гана сыйынып, шүгүр келтирүүчүлөрдөн гана болгон деп Алла Таала буйруп атат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте ширк кылбайт да, кылгандак эмес. Бирок да эскертип айтып атат. Бул үммөттөрүнө эскертүү. Биздин баарыбызга тең эскертүү. Биз бул дүйнөдө Кудай Тааланын өзүнө гана сыйынышыбыз керек. Кудай Тааладан гана жалдар сураш керек. Баардык ибадаттын түрү Кудай Таалага арнаш керек. Мына жанагында биздин тилек кылып, жакшылык сураганыбыз, дуа кылганыбыз, үмүт кылганыбыз ушунун баардыгы ибадат, жардам сураганыбыз баары Кудай Таала. Бул бир гана Кудай Тааладан сураш керек. Эч качан пайгамбарлардан, арбактардан, периштелерден, тоо таштан, мазарлардан, суудан, күндөн, жылдыздан, айдан суралбайт мындай нерселер. Баардыгы Кудай Тааланын өзүнөн суралат. Мына ушул нерсени билбегендиктен көп адамдар
кылып атышат. Мына мазарларга барып, тоолорго барып атат. Манас атанын арба колдосун мазарына барып атат. Сулайман тоого барып сыйынып атат. Таштарга сөйкөнүп атышат. Ошолордун береке талап кылып атышат билбегендиктен. Мазарларга барып сыйынып убакыттарын кетирип атышат. Ошол эле убакта мындай дининен дагы айрылып атышат. Кудай Таалага ширк кошуп ошол жака барышат. Махлуктарга сыйынып ошолордон жардам сурап. Жардамды бир гана Кудай Таала гана берет өзү гана. Рызкыны дагы, жолду ача турган дагы, бакыт таалайды бере турган дагы Алла Таала. Андан башка эч бир махлуктун колунан келбейт. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы Алла Тааланын кулу бул. Ал өзү каалап эч нерсени кыла берген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын буйругу менен бардык нерсени жеткен. Өзү пайгамбар Алла Таала түз сыйынган деп чакырган. Анткени ал Алла Тааланын ал дагы бир жакшы махлуктардын бири. Ошол себептен пайгамбарлар жиберген Алла Таала ошо элдер мага түз сыйынсын деп ошону жеткиргиле деген. Биздин моюнубуздан милдет ушул максатты ушул динди элге жеткиришибиз керек. Антпесе элдин баары жанагынтип адашып, тоо ташка ар кандай жаратылган нерселерге сыйына беришет. Анан баягы дагы эскерте кетейин, бул жерден баягы жардам сурап колдоо тилөө бул Кудай Таалага таандык дебедим да. Бул жанагы ошо махлуктардын колунан келбей турган колдоо жардам сураган айтып атам да. Алла Таалага таандык болгон. Жанагы рызкы суроо, бакытты Аллай тилеп, оорудан айыктыр, жаннатың насип кыл, тозоңундан куткар, жолумду ач деп ошого окшогондор барго. Бала бер мага, бакытты Аллай бер дегендей, бакыт бер деп сүрөштүрөм. Мунун баары Кудай Таала таандык. Анткени эч бир махлуктун колунан келбейт бул нерсени кылыш. Колунан келе турган нерсе болсо махлуктардан да сураса болот. Мисалы бир адамдан барып жардам сурасаң, колунан келе турган акча берип тур, же болбосо бир мен стройкама жардам берип кой, же болбосо муну көтөрүшүп кой деп сен барып сурасаң болот. Ал анткени сенин маңдайыңда ошол да. Мисалы тирүү адам маңдайыңда турса, колунан келсе барып сурап жардам берип кой десең болот. Анткени ал тирүү колунан келе жардам бере алат. Ошо жардам бере ала турган нерселеринде. Анан тирүү адамга барып мен күнөөмдү кечирип бакытты Аллайды кыл десең, бул ширк болот. Анткени ал колунан келбейт. Мына ушул нерселерди айтып атабыз да. Колдоо тилегенде мисалы көп адамдар мисалы эмнеге арбактарга келгенде же болбосо улук белгилүү адамдарга келгенде ошонун арбагы колдосун, Манас атанын арбагы же Баланчанын арбагы колдосун деп айтат. Анткени ошолар ошондой да ойлошот да, булар арбактар, жолиялар Алла Тааланын алдында кадыр бартуу адамдар болгон. Булардын баягы арбактарынын өзүнүн бир айырмачылыктары бар. Колдой алат касиеттери бар деп ойлошот. Андай эмес. Алар ушу өлгөн жандары чыгып кеткен. Ал арбак болуп турат. Колдон эч нерсе келбейт алар. Өздөрү балким ушу дуага же башка нерсеге муктаж болуп жатышат. Анан ошолордон барып кантип жардам сурайбыз? Алар колдорунан келбейт ал. Сен эмне деп айтканыңды укпайт алар. Билбейт да. Ошол себептен Кудай Тааланы өзүнө гана жалдарышыбыз керек, өзүнөн гана сурашыбыз керек. Ошону элдерге жеткиришибиз керек. Бул Кудай Таалага бай ибадат кылууга байланыштуу. Анан экинчи маселе жана мазарларга барышат, мазарларга барып. Мазар деген эми кыргыз элдер эки түшүнүкчө түшүнүшөт. Аймактарга жараша мазар деп, мисалы кээ бир жердин түшүнүгү боюнча жанагындай зыярат кылына турган жерлер да. Бар эле мазар зыярат кылат жерге, бирок жанагында булак, же чоң таш, же тоо, же бактарак ушундайларды мазар деп коюшат. Кээ бир жерде мазар дегенде мөзөлөрдү түшүнүшөт да, кабырларды мазар деп түшүнүшөт да. Аны мен биринчи маанисинде айтып атам, мазар дегенчи атайын жана элдер барып ыйык тутуп булак сулактарга же бактарактардын жанында же тоого барып, мазарларга барабыз деп ошол жака барып ибадат кылып келишет го. Буга да эки түрлүү адамдар барышат да. Мисалы биринчиси ошол жака барып, ошол мазардын ээсине же болбосо кайсы бир адамдын же арбактын атынан аталган мазарлар ошол жака барып сыйынып, ошолорго арнап кой союп кан чыгарып ширк кылып келишет. Алла Таалага теңешип ошол махлуктар ошолордон жардам сурап, ошолордон үмүт кылып, ошондой кылып келишет. Бул албетте динден чыгарылып турган жана биз башында айтып кеткен маселеге кирип кетет. Экинчиси болсо, кээ бир адамдар ошол жерлерди ыйык тутуп алып, ошол жака барып мен Кудай Таалага сыйынып келем дейт да, ширк кылбайм дейт. Ошол жерлер ыйык болуп саналат. Мен ошондой мазарларга барып, Кудай Таалага барып сыйынып, тилегимди кылып келем дейт. Анткени ошол жердин касиети бар, ошол жака барып дуа кылсаң Кудай Таала кабыл кылат дейт да. Бул болсо диндеги бидат жана ширкке жол ача турган
бир көпүрө. Эмнеге анткени бул биринчиден бул шариатта келген эмес. Ошо мазарларга барып дуа кылма деп. Эгерде Алла Таала сыйын келсе, мына мечиттер турат, мечит салынган, ошо мечитке барып Кудай Таалага сыйын 5 убакыт намаз окуу, түндө барып намаз окуу. Андан да ашык сыйын келсе, үйүңдө таза жер таап алып Кудай Таалага намаз окуп, сыйыны бер. Алла Таала кайсы жерде болбосун, кандай дуа кылып атат, ошонун баарын угуп, көрүп турат, билип турат, кабыл кылат. Анан мазарга барып, аяка ибадат кылыш шарт эмес. Ошондой жана түлөө өткөрөм, жаан жааш күчлөө өткөрүм, ушунун баары диндеги жаңылыктар. Анткени жаан жабай калса шариатта түлөө өткөрүп койсо болот деген жок. Ошол жака барып чогулуп алып, жаан жабай калса 2 рекет намаз окуп жаан сурап ала деген. Дуа кылгыла, тилек кыла деген. Ошентип биз Кудай Таалага ибадат кылышыбыз керек. Анан ошондой жанагындай бидат кылган адамдар айтып жүрүшүбүз керек. Эгерде чыныгы Алла Тааланы ээрчийин, пайгамбарыбызды ээрчийин деген болсоң, динде карманам десең, мына динде айтылган эмес. Бул мазарларга барган болбойт. Сыйын келсе мечитке барып сыйын. Андан ашыкча ибадаттарыңды үйүңөн кыл. Ошол жака барып Кудай Тааладан сурасаң эле ошонун баарын угуп сага берет. Анда мазардын артыкчылыгы жок. Ошол жака барып көп адамдар ширк кылат. Мына бул жөнүндө дагы Китабы Тавхидтин башында өтпөдүк белек мына. Сабит ибн Дахак деген сахаба риваятында Абу Даудда келет го. Бир киши келип пайгамбарыбызга сурайт, мен Буана деген жерге барып курмандык чалайын дедим эле деп сурайт. Анан пайгамбарыбыз ошол жерди укканда, Буана деген жерди укканда мындай деп сурап атат. Ошол жерде мурун жахилиет ордунан калган бир сыйына турган нерселер барбы? Элдер сыйынып аткан нерсе барбы дегенде жок деп айтат. Анда жок болсо ошол жерге барып мушриктер, кафирлар өздөрүнүн майрамдарын өткөрчү эле, чогулуштарын өткөрчү эле дегенде жок деди. Ошо жооп бергенде анда пайгамбарыбыз анда барып сое бер деп уруксат берди. Мына көрдүңүздөр, пайгамбарыбыз саллаллаху сурап атат, ал жерде жанагы элдер мазарга айлангандар, ыйык жерге айландырып, же болбосо ошол жака барып ширк келтирип, ошо майрамдап жүргөн эмес беле. Жөнөкөй эле жерби, эч ким билбеген, тааныбаган эле жерби, анда ошол жака барып өзүң жана назар деп коет, өзүң Кудай Таалага убада кылып койгон ибадаттардын бири, ошол жака барып анда курмандыгын чала бер дейт. Анткени ал жөнөкөй эле жер. Элдер аны урматтап, сыйлап барктабайт. Өзү эле ошол жерге барайын деп эле ниетине келип калды, ошол жерге барайын эле чалайын деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат берди. Ошол сыяктуу эле динде ошондой эч бир жерди биз улук көрбөшүбүз керек. Эгер бир касиеттүү улук деп айта турган болсок, ошону далил менен сүйлөшүбүз керек да. Мисалы Меккени улук деп ойлогондой, пайгамбарыбыз мечитин улук деп ойлогондой, Палестинадагы мечитти улук деп ойлогондой, ошондой далилдер менен айтышыбыз керек. Андан тышкаркылары далилсиз болуп саналат. Жана аякта кылынган Кудай Таалага кылынган ибадаттын баары тең бидат болуп, жаңылык болуп кабыл кылынбайт. Четке кагылат, өзүнө кайтарылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кимдеген биздин динибизге жок нерсени кирип ошону кылган болсо, ал өзүнө кайтарылат дейт. Мунун баары тең кабыл кылынбай, өзүнө кайтарылат. Аллах субханаху таала баарыбыздын билип билбей сан күнөөлөрүбүздү кечирип, чыныгы тавхидке даават кылуучу мусулмандардын катарына кылсын. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.